Кош жаным, жарым, жанарым. Алмамбет Шыкмаматов жубайына ыр арнады. Экс-депутат Алмамбет Шыкмаматов Фейсбуктагы баракчасына жубайына арналган ырды жарыялап, жубай экөө чогуу түшкөн сүрөттөрдү жүктөдү. Колдонуучулар бул посттун алдында экс-депутатта терең кайгыруу менен көңүл айтып жатышат. Эске салсак, Алмамбет Шыкмаматовдун жубайы Жанара Турдакунова 6-июлда пневмониядан көз жумган эле. Кош жаным, жарым, жанарым. Канатым сынып кайрылды, бөлүшөр барбы кайгымды. Ажырап калдым жарымдан, өмүрлүк жаным периштем. Өксүдү жаным, ый толуп, санага баттым ойлонуп. Жазылган дешет маңдайга, башынан баары болжонуп. Жаш элең жаным, жаш элең, баарына өзүң баш элең. Асылым сени жар кылып, төрөп берген ата энең. Адамдан элең башкача, жарашчу сени мактаса. Ажалды таптың доктурдан, болобу баса айтпаса. Жашап бир келем жомоктой, сен барда барын тоготпой. Өксүттүң жанда асылым, олтурам ыйлап шолоктой. Кош жаным, жарым асылым, жоготту жүрөк жакынын. Бүдөмүк болуп алды жак, жетпей бир турат акылым. Маалымат булагы, Барс Медиа Чекит KG. Белгилүү ырчы Гүлнур Асанова өзүнүн атынан кайрымдуулукка 100 000 сом бөлдү. Ырчы Гүлнур Асанова кайрымдуулукка өз чөнтөгүнөн 100 000 сом жумшады. Урматтуу калайык калк, кыргыз элим, учурдагы абал курчуп, атың өчкүр илдет уламдан улам жайылып бара жатат. Бул илдет жаш карысын карабайт тура. Жакындарынан айрылган элиме кайрат айтам. Кыргыз элим үркүндө да мындай кыйынчылыктардын башынан өткөрүп, ынтымак менен ургубуз уланып, кыргыз деген улут жоголуп кетпеди. Биргеликте ынтымакта буйруса бул илдетти жеңебиз. Мындай апат менен жалгыз эле биз эмес, бүткүл дүйнө күрөшүп жатат. Кыргыздын кызы катары мен дагы өз салымымды кошууну туура көрдүм. Мындай учурда четте карап туруу мүмкүн эмес. Ушул апат башталганда муктаждарга чын ыхласым менен кол сунуп келдим. Дагы да жардам берүүнү чечтим. Өзүмдүн атынан 100 000 сом Мээримдүү энелер кайрымдуулук жамаатына котордум. Бул кайрымдуулук жамаатынын 3 жылдан бери жакшы иштерди кылып келе жатканын көрүп ыраазы болчумун. Мына ушул жамаат буйруса видео отчет кылып берет. Өзүм ден соолугума байланыштуу бул жүрүшкө кошо бара албай турам. Оору менен күрөшүүгө туура келип жатат. Туура түшүнөсүздөр деп ойлойм. Менин элиме кылган жардамым ушул, колумдан келгени. Ооругандарга Аллахым шифа берсин, бул күндөр да өтөт. Баарыңыздарга ден соолук каалайм, урматым менен Гүлнур Асанова. Маалымат булагы, Барс Медиа Чекит KG. Белгилүү ырчы Мирбек Атабеков. Батыр ойнотууга чогулган 2 миллион сомду кайрымдуулукка жумшайбыз. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Мирбек Атабеков үй бүлөлүк ГИФ оюнунан демөөрчүлөрдүн атынан 2 миллион сом жардам көрсөтөрүн билдирди. Үй бүлөлүк ГИФ оюнубуздун демөөрчүлөрү, уюштуруучулары менен батир алып элибизге ойнотобуз деген каражаттар бар болчу. Мындай учурда ГИФтин баарын жыйыштырып, батир алабыз деген 2 миллион сомду кайрымдуулукка жумшайбыз. Эгерде ГИФтин шарттарын толук аткарган жоксуңар, акчамды кайтарып бер деген демөөрчүлөр болсо, пандемия бүткөндөн кийин маңдай терим менен иштеп кутуламын. Ал эми соопчулуу иш кылдык десеңиздер, бизге ишениңиздер. Бул акчаларды бардыгы кыргыз элинин жанын сактап калууга жумшалат, дейт ал. Маалымат булагы, Барс Медиа Чекит KG. Чубак-ажы, кыргыздын салтына кабыр чоң казылат, ошону кичирейтели. Маркумду тез коюу керек болгон учурда кол менен казуу кыйынчылык жаратса, кабырды экскаватор менен казса болобу? Албетте болот. Казуу кандай гана жолдо болбосун, кабыр казылган болсо эле эсеп. Ошондуктан убакыт тартыш болгон күндөрдө деле, убакыт тартыш эмес күндөрдө деле экскаватор же болбосо ага окшогон атайын техникаларды колдонгонго шарият уруксат берет. Кыргыздын салтына кабырды казганда өтө чоң казып көнүп калышкан. Ушундай учурларда ошону кичирейтүү керек. Маркум бата турган деңгээлде гана чаган кылып, сырттан казынактан сөөктү ичине киргизип туруп, сырттан кирпич менен тизип, жаап кое турган болсо, ошол дагы жетиштүү. Маалымат булагы, Араба Чекит KG.
Президент бардык медициналык кызмат көрсөтүүлөр болгондой комплекстүү клиника курабыз. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн 8-июлда Бишкек шаарындагы алгачкы медициналык жардам көрсөтүү максатында жарандарды кабыл алууга ачылган күндүзгү стационарларга барды. Бул тууралуу президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү билдирет. Бишкек шаарынын мэри Азиз Суракматов маалыматына ылайык бүгүнкү күндө Борбор калаада мындай 4 стационар иштеп жатат, дагы 5-өө ачылууда. Бул алардын бирөөсү. Мында жарандар алгачкы медициналык жардам жана консультация алуу үчүн кайрыла алышат. Бишкек шаарынын 1-Май районунун бириктирилген үй-бүлөлүк медицина борборунун директору Мунаркан Өмүралиева жарандарды кабыл алууну, алгачкы жардам көрсөтүүнүн бардык шартын айтып берди. Бейтаптардын ыңгайы үчүн стационардын аймагында аптека дагы иштеп жатканын билдирди. Ал күндүзгү стационарлар жаңы түзүлгөндө болгон кемчиликтердин баары иликтенип чыкканын белгилеп, илдетти жеңип чыгарыбызга ишенимин билдирди. Мунаркан Өмүралиева стационарларды врачтар бардык зарыл нерселер, анын ичинде жеке коргоочу каражаттар менен камсыздалганын маалымдады. Дарыгерлер менен баарлашууда президент Сооронбай Жээнбеков Борбор калаада стационарлар өз маалында ачылгандыгын белгиледи. Анткени буга чейин жарандар медициналык көп кеңеш жана алгачкы жардамга муктаж болуп, эл арасында тынчсыздануу жаралган. Стационарлар албетте убактылуу объектилер, алар мындан ары кырдаалга жараша иштейт. Азыркы кырдаал калктын саламаттыгын кандай коркунуч бар экендигин көрсөтүүдө. Комплекстүү заманбап клиниканын жоктугу өзгөчө азыркы кырдаалда курч сезилүүдө. Бишкекте бардык медициналык кызмат көрсөтүүлөр болгондой комплекстүү клиника курабыз. Мамлекеттик жеке өнөктөштүн негизинде заманбап оорукана куруу үчүн каражат бөлүүгө кызыктар инвесторлор бар. Мындай заманбап ооруканалар бардык облустардын борборлорунда курулат, деп баса белгиледи Сооронбай Жээнбеков. Жана Бишкек мэриясы Борбор каланын аймагынын заманбап комплекстүү клиника куруу үчүн жер тилкесин караштырып жатканын кошумчалады. Мамлекет башчысы саламаттык сактоо системасындагы көйгөйлөр барын эле белгилүү экенин, саламаттыкты сактоонун абалы жөнүндө маселе коопсуздук кеңешинин короосунда даярдалып жатканын белгиледи. Түзүлгөн кырдаалга байланыштуу ал маселе кийинчерээк каралат. Ошону менен бирге президент кандай гана кырдаал болбосун саламаттык сактоо системасын санариптештирүү процесси токтоп калбастыгын жана жеке көзөмөлдөө экендигин кошумчалады. Сооронбай Жээнбеков саламаттык сактоо тармагын санариптештирүүнү адам факторун жоюуда, жарандарга сапаттуу медициналык кызмат көрсөтүүдө жана акчаларды көмүскөдө чыгарууга, натыйжада медиктердин айлык акысын көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк түзүүдөгү маанисин дагы бир жолу белгиледи. Мамлекет башчысы баарлашууда дарыгерлерге өз жанын аябай жасап жаткан эмгеги үчүн дагы бир жолу ыраазычылыгын билдирди. Мен өлкөбүздүн бардык жарандарындай эле биздин врачтардын кесипкөйлүгү менен кайтарылууна ишенем. Өз ден соолугуңарга коркунуч келип турганга карабастан, сиздер мекениңиздеги саламаттык үчүн иштеп жатасыздар. Мен силердин көзүңөрдөн чарчап чалып коркунуч эмес, жалынды, мээримдүүлүктү жана ишенимди элге жардам берейин деген каалоону көрүп турам. Бул мага дем берет. Биз барыбыз биримдикте кыйынчылыктарды жеңерибизге ишенем, деп ыраазычылык менен белгиледи президент Сооронбай Жээнбеков. Маалымат булагы Компресс Чекит KG.